14-ноябрда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Жылалиев баштаган 50дөй киши Кумтөр кенине барып, мөңгүлөрдүн абалы менен жеринен таанышкан. Кумтөргө баргандардын арасында Жогорку кеңештин 6 депутаты, өкмөт мүчөлөрү, жарандык активисттер жана журналисттер болгон. Алар кен казылып жаткан борбордук карьердин үстүндө жайгашкан Давыдов, Лысый жана карьерден Оочо, Сарытөр, Петров мөңгүлөрүнө чейин чыгып келишкен. Бүгүн бул маселе боюнча Жогорку кеңеште жыйын өтүп, анда өлкөнүн суу кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 3-окууда каралды. Ал эми Кумтөр кенине баргандардын бири Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн Кыргызстан жоготту деп эсептесе болот деп билдирди. Биз сактап кала албайбыз. Бул бузулуп башталыптыр да. Баягы, мисалы, жер жемиш помидорду айтсак, bir чети чиригенде артын көздөп эрип кетет го. Бул ошондой эле убакыт келди. Биз уруксат берсек да, бербесек да кетет. Мен оюмча биз жанагы ушул кеткен компенсацияны көбөйтүп алсак, ошол маселени чечсек болот да. Башка бизде мен башка жолду көрө албай атам. Бул себеби Давыдовду бери ылдый көздөп сүрүлүп турат экен да. Анан баягы элдер иштеп аткан шахтага келип калбасында булар мындай дамба коюштур да. Бирок дамбанын ар жагынан туттуру ташып турат экен. Анан дагы бир нерсени айтып атат, ошол мөңгүлөрдү башка жака жылдырып коебуз депчи. Бул дагы мен оюмча жылынбайт, себеби аны ташып алып баргыча козголуп, чаңгарлашкандан ал кийин эрип кетет го дейм да. Ал мөңгү сакталып калбайт. Биз эми экөөнү жоготтук десек болот да. Эл өкүлү КСДП фракциясынын депутаты, отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаевдин билдирүүсүндө Кумтөр компаниясы Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жылдырып, иш алып барбаса Кыргызстандын экономикасына 8 миллиард сом залакасы тиет деп айтты. Аларды иштетпей койсок, бүгүнкү күндө биздин 8 миллиардка жакын баягы экономика залал тиет, бюджетке залакасы тиет. ВВП деп коебуз, ВВПда 45%. Жана экспорт ушул эле да. Жанакы Лысый менен Давыдов тоже иштелип баштаган 94-жылдан бери. Айрдан алтынды алса болот, иштеп турса болот да. Ошон үчүн мен сунушумда да киргем, Лысый менен Давыдовду 94-жылдан бери иштетип келатат, муну иштетиш керек. Айрдан алтынды алыш керек, антип ылдый жака түшүп кетет. Анда жабыш керек. Жапканда анда биздин 8 миллиард сомубуз мына азыр 20 миллиард дефицит болуп атпайбы, анда 30 миллиардка чейин чыгып кетет да. Кумтөр компаниясынын тарыхы 1993-жылдарда башталган. Ал убакта окумуштуулар алтын кенин казып алуу үчүн илимий изилдөө иштерин жүргүзгөн. Алтын кенин казып алуу 11 гана жыл жүргүзүлөрүн пландашкан. Ал убакта мөңгүлөргө тийүү же жылдыруу маселеси көтөрүлгөн эмес, деди Кумтөр Голд жабык акционердик коом башкармалыгынын мүчөсү Дүйшөн Касенов. Анын айтуусунда алтындын баасынын төмөндүгү менен 11 гана жыл иштетишмек. Бирок 2000-жылдары алтындын баасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу кенди иштетүү уланган болчу, деди Дүйшөн Касенов. В этом случае пришлось расширять карьер. Ошол себептен биз карьерди чоңойтууга туура келген. Ошондо биз Лысый жана Давыдов мөңгүсүн талкуулоого мажбур болгонбуз. Азыркы учурда Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн таасири 80%га чейин. Анан 10% Лысый мөңгүсүнө таасир берет. Эгерде биз мөңгү ичүүчү суунун булагы болуп саналат десек, анда бул мөңгүлөрдүн чыкчу суулар эч жакка жоголуп кеткен жок. Себеби мөңгүлөрдү бир жерден экинчи жерге гана которуп коюшту десек болот. Же консервалап гана коюлду. Кумтөрдүн суу балансына Кумтөр жана Нарын дарыяларына эч кандай таасир этип залакасы тийген жок. Водный баланс реки Кумтор и, соответственно, Нарына в этом случае нисколько не пострадал. Буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөрүү кирсе, айлана чөйрөгө олуттуу зыян келет деп эсептешет. Ушундай талаптар менен бүгүн Жогорку кеңеш алдында митинг болуп өттү. Ага чогулгандар суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча каралып жаткан маселеге макулдук бербешин талап кылып жатышты. Мөңгүлөр чындап эле жок болуп кеткен экен. Бул биздин Кыргыз мамлекетинин эле байлыгы эмес. Мына ошол Нарын дарыясынын башы. Нарын дарыясы Кыргызстанда эле эмес, толугу менен башка мамлекеттерде суу менен камсыздайт. Бүгүн аталган маселе боюнча депутаттардын алдына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Жылалиев баштаган өкмөт мүчөлөрү келип,
аны колдоп берүүнү өтүнгөн. Бар. Бүгүнкү күндө азыр такталган маалымат боюнча бизге мурун эгерде баягы 3-төн 2 кетти деп атса, эми биздин баягы билет адистерин берген ката кичине маалымат болуп атат. Бул жактан мен кечирим сурайм. Бирок такталган маалымат боюнча азыр ошо лысый мөңгүсүнүн көп болсо 10% кетиптир. Ал эми Кумтөркени иштетип бүткөнгө чейин 20% кетет. Эми 45-50% кетиптир. Давыдов мөңгүсү иштетип бүткөнгө чейин Кумтөркенин 70% кетет. Бирок бар. Алар экөө тең калат. Жогорку кеңеште депутаттардын талашып тартышуусу менен аягы эл өкүлдөрү суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап кабыл алды. Жыйынга катышкан 85 депутаттын 63-ü макул, 22-си каршы добуш беришти. Азамат Айтбаев, Данияр Чарбеков, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.